Экинчи бөлүм. 14 жылдан кийин Титти жаным алып, Барнаба менен чогуу кайрадан Иерусалимге бардым. Мен ал жакка Кудай ачып бергендиктен бардым. Бекерле эмгектенбегенимди жана бекерле эмгектенип жатпаганымды билиш үчүн. Бутпарастардын арасында таратып жаткан жакшы кабар жөнүндө өзгөчө кадырлуу адамдарга айтып бердим. Бирок алар мени менен жүргөн Титти да элдин болгонуна карабастан сүннөткө отурууга мажбурлашкан жок. Ал эми биздин Машаяк Иса аркылуу ээ болгон эркиндигибиз жөнүндө астыртан билип алып, бизди кулга айландырыш үчүн жыйынга жашыруун түрдө кирген жалган бир туугандарга бир азга да макул болгон жокпуз, көнгөн жокпуз. Жакшы кабардагы чындык силерде сакталыш үчүн ошенттик. Кээ бирөөлөр тарабынан кадырлуу деп эсептелгендер. Алардын качан кантип кадырлуу болушкандыгы мен үчүн мааниге ээ эмес. Анткени Кудайда бет карамалык жок. Мага эч кандай кошумча нерсе жүктөшкөн жок. Бирок Петрге сүннөткө отургузулгандарга жакшы кабар таратуу иши тапшырылгандай эле, мага сүннөткө отургузулбагандарга жакшы кабар таратуу иши тапшырылганын билишти. Анткени Петрдин сүннөткө отургузулгандардын арасындагы элчилик кызматын колдоп жаткан Кудай менин да бутпарастардын арасындагы элчилик кызматымды колдоп жатат. Жыйындын кадыр барктуу тиректери деп эсептелген Жакып, Кейфа жана Жакан Кудайдын мага көрсөткөн ырайымы жөнүндө билишип, мага жана Барнабага биргелешип иштөө үчүн кол сунушту. Ошентип биз бутпарастарга бара турган болдук. Алар болсо сүннөткө отургузулгандарга бара турган болушту. Бирок алар бизден жакырларды эстен чыгарбообузду өтүнүштү. Мен бул ишти бүт күчүм менен аткарууга аракеттендим. Петр Антиохияга келгенде мен ага ачык эле каршы чыктым. Анткени анын кылганы туура эмес эле. Жакып жиберген кишилер келгенге чейин Петр бутпарастар менен чогуу тамактанып жүргөн. Бирок ошол сүннөткө отургузулгандар келгенде Петр коркуп сүннөткө отургузулбагандардан четтеп алыстай баштаган. Кээ бир жүйүттөр да ага окшоп эки жүздүүлүк кылышкан. Атүгүл Барнаба да аларга азгырылып эки жүздүүлүк кылган. Бирок мен алардын жакшы кабардагы чындыкка ылайык жашашпагандыгын көргөнүмдө бардыгынын көзүнчө Петрге эгерде сен жүйүт болуп туруп, жүйүттөрдөй эмес, бутпарастардай жашап жатсаң, анда эмнеге бутпарастарды жүйүттөрдөй жашоого мажбурлап жатасың деп айттым. Биз жүйүт болуп төрөлгөнбүз. Күнөөкөр бутпарастар эмеспиз. Бирок адамды мыйзамды аткаруу менен эмес, Иса Машаякка болгон ишеними аркылуу гана акталарын билебиз. Ошондуктан биз да мыйзамды аткаруу менен эмес, Машаякка ишенүү аркылуу акталыш үчүн Машаяк Исага ишенип калдык. Анткени мыйзамды аткаруу менен эч бир адам акталбайт. Эгерде Машаяк аркылуу акталууга умтулуп жүргөн биз өзүбүз да күнөөкөр болуп чыксак, анда Машаяк күнөөнүн кызматчысы болуп калабы? Албетте жок. Эгерде мен өзүм талкалагандык кайра куруп жатсам, анда өзүмдү өзүм кылмышкер кылып жатам. Себеби мен Кудай үчүн жашайын деп мыйзам аркылуу мыйзам үчүн өлгөм. Мен Машаяк менен кошо айкаш жыгачка кадалгам. Азыр мен жашап жаткан жокмун. Менин ичимде Машаяк жашап жатат. Ал эми азыркы денедеги жашоомду айта турган болсом, мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Мен Кудайдын ырайымын четке какпайм. Эгерде мыйзам аркылуу акталсак, анда Машаяк бекер эле өлдү.